Кутмануу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгарылышта. 10 000 доллар пара берип жаткан жеринен кармалган чиновниктер экөө тең камакка алынды. Жер үйдө 5 миллиард доллар алтын запасы бар. Ошодо Кыргыз мамлекетинин бир да үлүшү жок, 0%. Өткөн курултайда көтөрүлгөн маселелер, Кой Таш окуясы боюнча укук коргоо органдарынын жоопкерчилиги каралабы. Өкмөт Ат Башы районундагы логистикалык борбору 7 жылда курулуп бүтөөрүн билдирди. Кыргызстандын атайын кызматы эл аралык террордук топтун мүчөсү кармалганын кабарлады. Шектүү адамдарды үгүттөп жүргөн 35 жаштагы жаран Кыргызстандан жана Борбор Азиядан Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарына жарандарды жиберүүгө катышканы айтылууда. Учурда жазык кодексинин жалдамачылык негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына киргизилди. 2 күн мурун 10 000 доллар пара берип жаткан жеринен кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев соттун чечими менен 8 апрелге чейин камакка алынды. Ногойбаев менен кошо кармалган автоунаа суу транспорту жана салмак габаритин көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов дагы апрель айына чейин камакта болот. Кармалган 2 чиновник тең атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Ал эми Ат Башы районундагы логистикалык борбор 7 жылда курулуп бүтөт. Бул маалыматты инвестиция тартуу агенттигинин өкүлү Жалын Жээналиев билдирди. Айтымында учурда борбордун техникалык долбоору түзүлүүдө, ошондой эле инвестициялык келишимге кол коюла элек. Анда бардык талаптар көрсөтүлөт. Эгер инвестор талаптарды аткарбаса, келишим жокко чыгарылат. Андыктан талаш маселелер Кыргызстандын мыйзамдары менен жөнгө салынарын белгиледи. Борбордун курулушуна 176 гектар жер берилген. Эске салсак, буга чейин Ат Башы районундагы тургундар индустриалдык соода логистикалык борборду кытайлыктардын курушуна каршылык көрсөтүп нааразы болуп келишет. Чет элдик жаңылыктардан казак бийлиги Кордай районундагы тополоң эмнеден улам чыкканын айтып, Дунган улутундагыларды үйлөрүнө кайтууга чакырды. Ал эми коронавирустан каза болгондор күч алды. Кыргызстанда абал кандай? Ошондой эле салтка айланган Оскар сыйлыгына бул ирет кимдер татыктуу болушту? Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев кыргыз-казак чегарасында дунгандар менен жолугушту. Ал чегараны өтүүгө камынып жаткан Дунган улутундагы казак жарандарын үйлөрүнө кайтууга чакырды. Чиновник күнөөлүүлөр жазаланат, бузулган үйлөр жана башка чыгымдар төлөнөт, баары тынч болот. Балдар мектепке барышы керек. Туугандарга айткыла баары үйүнө кайтып келсин деди. Соңку маалыматтарга караганда каза болгондор жерге берилип, жабылган мектептер кайра иштей баштаган. Казак бийлиги Кордай районундагы тополоң жолдон улам чыккан деп эсептейт. Коңшу мамлекеттин ички иштер министрлиги Казакстандын башка аймактарынан интернет аркылуу билдирүүлөрдү жиберген чагымчылдары табылганын маалымдоодо. Спутник басылмасынын шилтемесиндеги маалыматта алардын арасында жалаң эле жаштар эмес, жашы өйдөлөп калгандар да бар. 3 күн мурда орун алган Масанчы айылындагы баш аламандыктан качкан балдар, аялдар, улгайган адамдар чегарадан өтүп, алардын бир нечеси Токмоктогу ооруканага жаткырылган. Жекшемби күнү болсо Казакстандын вице-министри келип, Токмокто жаткан бейтаптарды алып кеткен. Соңку маалыматтарга караганда каза болгондор жерге берилип, жабылган мектептер кайра иштей баштады. Коронавирустун очогу болгон Кытайдын Хубей провинциясында расмий маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 800дөн ашты. Көз жумгандардын экөөсү гана башка өлкөдөн, калганы Кытайдын аймагында. 9 февраль күнү Жапониянын батыш жээгиндеги круиздик лайнердин жүргүнчүсү болгон Украинанын жаранынан вирус табылып, ооруканага жаткырылган. Ошондой эле лайнердеги дагы 70 киши вирус жуктурган деп шек саналууда. Алар өз каюталарында изоляцияланган. Дүйнө элинин үшүн алган коронавирустун чыкканы аз келгенсип, эми Кытайда куш тумоосу да жайылып жатканын Спутник басылмасы жазып чыкты. Бул дарт Нанчун шаардык округунун Сичун уездиндеги фермалардын биринде катталган. Фермадагы 2000ден ашуун үй канаттууларынын 1840 вирустан улам кырылып калгандыгы кабарланган. Эпидемиядан кийин жергиликтүү бийлик оорунун таралып кетишин алдын алуу максатында зарыл чараларды көрүп, 2,6 миңден ашуун үй канаттуусун жок кылган.
Тайландда аскердик кызматкери чыгарган октон каза болгондордун саны 29га жетти. Окуя 2 күн мурун Нахон Раджасима шаарында болгон. Интернетке тараган видеодо аскер кызматкери курал кармап алып элге карай ок атканы көрүнөт. Бирок алы барымтада кармап турган соода борборунда атып өлтүрүлдү. Жабыркагандардын арасында полиция кызматкерлери да бар. Андан сырткары 60тан ашуун адам ооруканага түшкөн. Түштүк Кореянын Мителер фильми Оскар сыйлыгынын жылдын эң мыкты тасмасы аталды. Андан тышкары эң мыкты чет элдик фильм жана эң мыкты сценарий сыйлыктары да ушул тасмага ыйгарылды. Мителер бай жана кембагал үй бүлөнүн мисалында социалдык теңсиздик темасын чалдырат. Ал эми Джокер тасмасындагы ролу үчүн Хоакин Феникс эң мыкты актер деп табылды. Эң мыкты актриса номинациясын Джуди фильминдеги образы үчүн Рене Зельверг алды. Жылдын мыкты анимациялык тасмасы сыйлыгына Джош Кулинин Оюнчуктар баяны 4 мультфильми ээ болду. Ал эми Барак жана Мишель Обамалардын компаниясы продюсерлик кылган америкалык Фабрика киносу эң мыкты даректүү тасма сыйлыгын алды. Кыргызстандагы конституциялык реформа, элдик курултай мыйзамы, кең байлыктарды пайдалануу маселеси жана сот укуктук реформанын жүрүшү. Дал ушул маселелер элдик курултай кыймылы уюштурган жыйында талкууланды. Элдик курултай кыймылы буга чейин баш мыйзамды өзгөртүп, курултай институтун киргизүү боюнча жарандардын колун топтогон. Былтыр жыл аягында жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Кененирээк кийинки сюжетте. Өткөн апта соңунда Бишкекте элдик курултай өттү. Курултайчылар ага бийликтин аткарган иштерине коомдук баа берүү максатында чогулушкан. Анда жалпысынан 3 маселе: тагыраагы конституциялык реформа өткөзүү жана кен байлыктарды элдин кызыкчылыгына иштетүү. Өткөн жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча коомдук комиссиянын корутундусун угуу, сот реформасы жана коррупция менен күрөшүүнүн жолдору талкууланды. 2 жылдан бери улутчул мекенчил күчтөрдүн курултайы болуп атат. Мунун жыйынтыгы мурдагы президенттердин дооруна караганда башкача жылып атат. Анткени азыркы президент 2 жылдан бери биз менен кызматташып атат. Атамбаевге окшоп курултайчыларды ташпаран кылгыла, жолотпогула деп айткан жок. Эмнелер жылып атат? Мына 10 жылдан бери алынбай аткан курултай закону илинди. Уже Кудай кааласа кабыл алынат. Мен ишенем, кабыл алынат. Президент намаз окуган киши калп айтпайт. Биздин кыргыз мамлекетинин ошол эгемендүүлүк алгандан берки 2 жолку төңкөрүш, бирөө революция дейт, бирөө төңкөрүш дейт. Бирок ошол бийликтин мурунку жасаган кемчилдиктерин көзгө айта албаган негизинде 10-жылы кирген. Мына бүгүн уктуңуздар, мыйзам иштелип атат, жакында кабыл алат деп. Мен ойлойм, бул курултай жалпы элдик курултайдын негизги максаты элдин үнүн бийликке жеткизүү, талап кылуу. Эгерде бийлик ошону аткарбаса, ал бийликтин ишине баа берүү болуп эсептелиш керек да. Бул мындай бир саясий топтун же болбосо бир саясий көз караштын кызыкчылыгы болбош керек. Буга чейинки отурумда курултайчылар дээрлик 19 пункттан турган чечим кабыл алышкан. Анда мурдагы президенттин учурундагы жасалган ири кылмыштарды иликтөө иштерин аягына чыгарууну, кен байлыктарды мамлекеттин кызыкчылыгына иштетүү сыяктуу талаптарды коюшкан. Кен байлыктарыбыз кумтөр 67%дан баштап азыр 26%га түштү. Жер үйдө 5 миллиард доллар алтын запасы бар. Ошодо кыргыз мамлекетинин бир да үлүшү жок, 0%. Мына чаткалда кече депутаттар айтып атат, миллиард долларлык запасы бар алтынды 200 миң долларга сатып жүрүптүр. Миллиард 200 миллион доллар алтын бар запасты 71 миң долларга сатып жүрүптүр. Бул деген 30 жылдан бери кыргыз эли өзүнүн байлыгына ээ болбой келгенбиз. Биздин байлыгыбызга чет мамлекеттик шылуу компаниялар ээ болуп келген. Ошондуктан биз элдин байлыгын элге бериш керек деп атабыз. Элдин байлыгын элге бериш үчүн биз жер казынасындагы мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Кен байлыктар боюнча бул өтө зээндүү нерсе да. Себеп дегенде кен байлык боюнча мурунку бийликтердин берип койгон лицензиялары, укуктары жана башка. Бүгүн ал укуктарды жөн эле барып тартып алуу бул кыйынчылык түзөт. Аны туура түшүнүш керек. Себеп дегенде, эгерде биз жөнөкөй барып тартып алсак, биз жалпы дүйнө жүзүндө
кабыл алынган мыйзамдардын көпчүлүгүнө кошулганбыз. Бул сам негизги маселе катары Кой Таштагы окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы болду. Анткени бул боюнча иликтөө жүргүзгөн коомдук комиссия Атамбаевди кармоо боюнча уюштурулган операция чабал жүргөнүн, ал үчүн бийликтен укук коргоо органдарынын жетекчилерине чара көрүүгө чакырды. 7 августта ИИМдин министри Жунушалиев Нарында, Солтон Сарыда, биринчи орун басары Көлдө жүргөн. УКМКнын төрагасы Опунбаев Бишкек шаарында болгон эмес. Атыгүл башкы прокурор Жамшитов да Бишкекте болгон эмес. Суроо болот. Атамбаевди күч менен кармап келүү планы алдын ала түзүлсө, эмне себептен бул күч органдарынын жетекчилери борбордо болгон эмес? Өкмөт башчысынын ушундан кабары бар беле? Өкүнүчтүүсү, операцияны уюштурган УКМКнын төрагасы, ИИМдин министри, деги эле бардык укук коргоо көзөмөл органдардын бир дагы жетекчиси жаза алмак турсун. Тескерисинче кызмат ордорлорунун жогорулашты. Элдик кыймылдын дагы бир негизги талабы конституциялык реформа жасоо. Демилгечилер муну менен башкаруу формасын так аныктоону, ага жараша бийлик башындагы адамдын жоопкерчилигин күчөтүүнү, бийлик бутактарынын элдик курултай институтуна отчет беришин камсыз кылууну көздөшүүдө. Бийликтин башкаруудун түрүн эл аныктасын деп атабыз. Мурда 10 жолу конституция өзгөрүлгөн. Ошонун 9-ун президент демилгеси менен оңдолгон. Бир жолу гана убактылуу өкмөт. Бир да жолу элден сураган жокпуз. Башкаруудун кайсы түрүн колдойсуң? Шайлоо системасы кандай болсун? Бийликтин эл алдындагы отчетун каалайсың деп. Президентке жаккан конституцияны жазып туруп, референдумдан чыгып алдырып келдик. Бул сапар биз андай кылбай атабыз. Элден сурайлы, элдер башкарууну кайсы десе, президент десе, президент башкарсын, өкмөттүн жойсун. Аппараты менен жоюлсун. Жок парламенттик десе, анда президентти парламент шайласында президент сыйлык берип гана отурсун. Өкмөт менен жогорку иште аралашпасын. Германияда калай. Ар кандай конституцияга өзгөртүп көрдүк, ар кандай кабыл алып көрдүк. Бирок эң негизгиси биз башкаруу системасын элден сурап ошону тамдашыбыз керек. Башкаруу системасын тамдаганда биз эч качан мисалы Американы мисал кылышат, Европаны мисал кылышат, жана башканы мисал кылышат. А биздин үрп адатыбыз, каада салтыбыз, ата бабалардан бери келаткан кыргыз мамлекети катары, кыргыз калкы түптөп келген, ошол биздин байыркы тарыхыбызды карап, ошону ыңгайлаштырып түзгөндө гана биз өнүгөбүз. Референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук, саясий жана мекенчил күчтөрдүн курултайынын аткаруу комитети иштеп чыккан. Жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоорунда референдумду жакын арада өткөрүү сунуш кылынган болчу. Анда конституциянын өзөгүн түзгөн 7 маселе киргизилген. Учурда долбоор юстиция министрлигинин каттоосунан өтүп, аймактардан 10 000 кол топтолуп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлгөн. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Алайдын жашоочулары көмүр казууга каршы. Бүгүн алар нааразычылыгын билдирип чогулушту. 34 жыл ичинде Кыргызстандагы саясат кантип өзгөрдү? Азимбек Бекназаровдун китеби жарык көрдү. Жаакка тээп нокаут кылган Шевченко чемпион намын коргогон Мушкер Айымды президент да куттуктады. Алай районунун Согонду айылынын тургундары көмүр кенин казууга каршы чыгышты. Айылдан 2500 метр аралыктагы Тайгакташ аймагындагы казуу иштери Күлчө дарыясы булгап жатат дешүүдө. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында көмүр казабыз деген компаниянын ишинен башынан бери наразы. Иштей баштаса ишер сууда булганат дешет алар. Чогулган элге Алай районунун акими Замир Молдокулов келип түшүндүрүүгө аракет кылган. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Алай районунда кен иштетүүгө лицензия алган 62 ишкана бар. Ош шаарындагы номер 67 бала бакчанын ишмердүүлүгүнө ата-энелер наразы. Алар Молбулак деп аталган жайда ай сайын чогулган 200 сомдук каражат эмнеге коротулганын билишибиз керек дешүүдө. Анткени бала бакчада тамак аш даярдоого толук шарт түзүлө элек. Алардын даттануусун кабарчыбыз билип келди.
Ош шаарында 500-ге жакын бала тарбияланып жаткан номер 67 Мөлбулак балдар бакчасынын мурунку жетекчиси ай сайын ата-энелерден жетишпеген буюм тайымдарга деп 3 жылдан бери 200 сомдон акча алып келген ата-энелер айтышат. Убадылар аткарылбаганын көргөн ата-энелер бүгүн айрым кызматкерлердин жумуштан кетүүсүн талап кылышууда. Биздин требованиябыз методистка бул жерде кетсин. Методистка завхоз экен. Методистка бул жерде баарын чечет экен. Биздин койгон талабыбыз методистка кетсин. Бизге бул убакка чейин мен родительский комитет коюшкан, эми жардам бер деп. Менин балдарым үчүн баарын кылам. Ал жерде 500дөн топтолбойт, бул жакта 700 сомдон топтолот, 200 сомдон азыр айтып атышат булар. Бизди мэрия каржылабайт, бизди гарано карабайт, биз охрананы өзүбүз төлөйбүз, анан мояка мыла моющий килемдерди өзүбүз жууйбуз дейт. Аны деле керек болсо счетный палатадан келип эсептетип, жооп берүүчү адамдар болсо жоопко тартылышы керек деп ойлойм. Бакчадагы көйгөйлөрдү санап отурса саны көп. Тамак пышырчу мештерде толук кандуу иштебейт. Чарбалык иштерге чогулткан акчадан дайын жок. Бирок жаңы дайындалган директор мурунку иштер үчүн жооп бербейм деп айтууда. 2 жума тазалаттым. Андан кийин кухняга кирдик. Ошол эле заматта кухняда бир эле газ иштейт экен, бир холодильник иштейт экен. Муну кичинекей холодильник бул иштебейт. Мунунусу иштейт, үстү морозилкасы гана иштейт дагы, асты иштебейт экен. Бир печка күйгөн көрсөтөйүн жүргүлө. Ал эми бул убакка чейинки төлөгөн каражаттардын кайда кеткендиги тууралуу маалыматты тактоо үчүн мурунку жетекчинин жумуш ордуна барышты. Билим берүү башкармалыгынын буйругу менен 2 бакчанын жетекчилери ротация болуп алмашкан. Ал Тургай балдарын бакчага киргизүүдө каражат төлөшкөнүн да кошумчалашты. Баланы очередь менен келип, балам очередь менен келген, садикке ошондо чынара 2000 сом банкка төлөйсүң деген. 2000 сом төлөп келгенбиз. Ошол акчалар кайка кетти? Өзүңүз калооңуз менен төлөдүңүзбү же бирөө заставлять эттиби сизди? Төлөп квитанциясын алып келесиң деген. А эмнеге ошол мезгилде мага кайрылбадыңыз? Ушундай правила ушундай деген чынара. Төлөп алып келесиң деген. Жо, мисалы көп ата-энелер эле чогулабыз го, эже отчет менен барбы ошол акча бергенде? Башынан акча бергенде. Ал жакта садикта Махаббат Нурмаматовна дагы ким бар бергенде? Экинчиден топтолгон ар бир акчага, ар бир мен айтып атам, акыркы 1 сомуна чейин менин отчетум бар. Мисалы 2015-жылы раковина бар жок капремонттон өткөзүлгөн, газ бузулган менен мен жазып койгондон кийин ошол тургунай же жаңы барганда газ келген. Ага чейин мен лично башка эски газды иштеткенбиз, ага чейин дагы бир жаңы газ бар. Азыр менин билишимче 2 газ болуш керек ал жерде. Тиешелүү жооп ала албаган ата-энелер бакчада жакшы шарт түзүлбөгөнү жана айына чогултулган 70-80 миң тегерегинде акчаны кайда жумшалып турганын териштирүү максатында укук коргоо органдарына жана кала бийлигине кайрылаарын да айтышууда. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Айыл жергесинде жаштар колдоого муктаж. Бул туурасында өлкө аймагында ишин баштаган Жаш сатан долбоорунун жыйынында айтылды. Адистердин айтымында көпчүлүк жаштар элетте өз ордун таппай, кеп кеңештерге муктаж болот. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик алардын сунушун кабыл албай, айыл өкмөт социалдык адистер тарабынан колдоого алынбайт. Мындайда аларга кеңеш берип, тынчтыкты куруу үчүн ага ылайык өлкөдө жаштар менен бир катар жыйындар уюштурулган. Натыйжада жер-жерлерде жаштар борбору ачылган, долбоор эми Ош шаарында уланып, жигердүү жаштар тандалып, түшүндүрүү иш-аракеттери жүргүзүлдү. Жаштардын демилгеси көтөрүлөт, бирок алардын эмнеси өйдөгө чыкпай калат да. Ошону биз айыл өкмөт башчылары менен депутаттар менен сүйлөшүп, ушул демилгени ишке ашырышка жардам берип атабыз. Жакында эле болуп өткөн ар бир айыл өкмөттө бюджеттти бөлүштүрүү, ар бир жаштардын өнүктүрүү борборлору өздөрүнүн стратегический пландары менен бюджетти бөлүштүрүү убагында катышып эмнечи. Биздин долбоорго катышкан жаштар бүгүнкү күндө биринчи фазадан билим алган жаштар ментор болуп катышып жүрүшөт, өзүнүн билимин, өзүнүн өнөрүн жана мындай айтканда көйгөйдү бирге чечкен аракет жасашып атат. Экинчи жаштанда негизи эле долбоордо эч качан үнү чыкпаган, эч качан семинарларга катышпаган, деги эле проект эмне экенин укпаган жаштарды тандап алганбыз. Бүгүнкү күндө ал жаштар активдүүлүгүн көрсөтүп, тынчтыкты курууга салымын кошуп жатышат. Жүзеки атамекендик ишканалардын өндүргөн өндүрүмдөрүн ЯЭПке мүчө өлкөлөрдүн аймагына сатуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн ишканалардын реестрине кирди. Эми алар Орусия менен Казакстанга сата алышат. Өкмөттүн маалыматына караганда, Евразия экономикалык бирлигинин шайкештиги баалоосу боюнча 37 аккредитацияланган сыноо лабораториясы кирди. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы бир ветеринардык жана бир фитосанитардык лаборатория аккредитациядан өттү.
Белгілі саясатшы Қырғызстанның Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровтан «Мен кыргызмын» аттуу жаңы китеби жарык көрдү. 800 барактан турган басылмада 1986 жылдан тартып 2020 жылга чейинки өлкөдөгү саясий окуялар жазылган. Автордун айтымында китепте Абсамат Масалиевдин башкаруусу, туңгуч президент Аскар Акаевдин бийликке келиши, анын саясатта, экономикада жүргүзгөн реформалары, Кыргызстандагы демократиялык кыймылдардын жаралышы, легендарлуу парламенттин жасаган иштери жана башкалар чагылдырылган. Ал эми акыркы барактарына Бекназаров учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийликке келишин жазган. Ошондой эле анда Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши, жыйынтыгында мурдагы мамлекет башчысынын абакка отуруп калышы дагы камтылган. Мен дагы бир жолу силерден кечирим сурайм. Баары тарыхый инсандар отурасыңар. Кокус ушул китепте бир өзүңөргө туура эмес жерлер болсо кечирим сурайм. Ачуучундук үчүн мен жаздым. Анан өзүм мен кыргызмын дегени менен мен өзүмдү жакшы киши деп эсептебейм. Өтө ороймун. Бетке айтам. Ошондун дагы ушул жерде отурган үзөңгүлөчтөрүм отурасыңар, туугандар отурасыңар, акелерим, мүкөлөрүм отурасыңар. Ушул саясатта жүрүп, же ушул китеп менен же бир жерде бир орой, бир катуураак сөз сүйлөсөм, мен официалдуу турда баарыңардан кечирим сурайм, кечирип койгула. Мен дегеле китепти окугандан кийин мындай деп түшүндүм. Ушу юрист, прокурор тарыхка кирип, мамилетип изилдесе, көп нерсе чыгат экен да. Биз болсо үстүртөн мына согушуп келе жатабыз, анан айтып коебуз, ыргытып коебуз фразаларды. А бул киши болсо ушу мына өкмөткө кирген жок, чын Атамбаев болсо жолотпой койду. Бирок ушу жылдары мамилетип китептерин баарын чыгарганы бул эрдик менин оюмча. Кыргызстандык мушкер айым Валентина Шевченко америкалык мушкер Кэтлин Чукагянды 3-чү раундда нокаут менен утуп алды. Ошентип UFC уюмунун 247-чи турниринде 57 кг салмактагы чемпиондук наамын коргоп калды. Белгилүү болгондой, эми Шевченко беттешүү үчүн $270 000 алат. Окуя кечээ 9 февраль күнү Хьюстон шаарында өттү. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченкону жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Шевченко Instagram баракчасына жазды. Мушкердин айтымында өлкө башчысы ага беттештен кийин телефон чалган. Өспүрүмдөр арасында өткөн робот техника мелдешинде 5 бала жеңүүчү аталды. Оюнда жеткинчектер өздөрү жасаган эмгегин тартуулашкан, келечекте бийик максаттарды койгон өспүрүмдөр менен кабарчыбыз баарлашып келди. Бишкекте өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан роботтор жарышы. 80ден ашуун өспүрүмдөр катышып, өздөрүнүн роботторун жараштырышкан. Жыйынтыгында Ош шаарынан барган 5 жеткинчек жеңүүчү аталган. Келечек ээлеринин жеңиши менен куттуктап, бүгүн ата-энелери аэропорттон тосуп алышты. Борбор калаадагы мелдешке балдар өздөрү жасаган эмгегин көрсөтүшкөн. Таланттуу өспүрүмдөр Оштогу техникаларды окуткан окуу борборлордун биринде билим алышат. Аякта кыйын болуп эле, биз коркутат элек жеңилип калабыз деп. Биринчи раундда болуп атканда роботубуз иштебей калды эле, биз корктук эле. Анан кийин бир нерсе иштебей калыптыр эле. Ондоп койдук. Анан иштеп бардыгын жеңип баштады. Раатбек Жаныбеков 13 жашта. Робот жасаганга кызыгат. Роботский окуусуна келгенине 4 айдын жүзү болгон. Бүгүнкү күндө техникаларды жасоого көнүп калган. Максатым Америка Boston Dynamics бар. Ошо Boston Dynamics'те роботтарды жасап, ошодон акча топтоп алып, биздин кыргыз мамлекетибизде финансты көтөрүп, экономиканы түздөп берейин деп максат койгом. Барлык оюнчуктарды көрүп атам, тез эле сынып турган. Оригинал оюнчуктар кымбатыраак. Өзүбүздүн фабрикабыз жасаса жакшы болбойт элеби? Жаш балдар жыргап ойнойт эле. Ушул роботту балдар өзү жасашты. Бул робот атайын түзүлгөнү бул микрокомпьютер деп коет. Микрокомпьютер эң главный мозг бизде. Анан бул жакта 2 датчигибиз бар. Ультразвуковой датчик, мына 2 көздүү. Анан бул жакта датчик цвета бар.
То есть датчик цвета бул цветтерди айырмаланат, а ошого жараша бир программа түзүлөт да. Бул ультразвуковой датчик бул 2,5 метрге чейин любой предметти көрө алат да. То есть ошо неме программа, например, 50 сантиметр деп койсоң, 50 сантиметрдин аралыгында эмнени көрсө ошого жараша ар кандай программа түзүлөт. Жеңишке жеткен балдардын арасында Жылдыз Бекбоеванын да кызы бар. Ал баланын кызыгуусуна карап кошумча сабактарга бергенин айтат. Бул балдар келечекте өлкөнүн технология тармагын мыкты деңгээлде өнүктүрөт деген ниетин билдирет. Бул балдар азыр ушу жаш эле балдар, мен таң калам да кете. Булар ушул Кыргызстандын тышкы карызын мен ушунтип эле төлөп коем деген сөздөр чыгат булардан. Чоң адам, айрыкча чоң адамдар деле муну кантип кылса болот деп ойлоносоң, а булар болсо биз ушуну жасайбыз, анан ушудан түшкөн акчаны биз Кыргызстандын сырткы карызын төлөп коебуз деп оңой эле сүйлөп коюшат да. Айтайын дегеним ошол бул балдардын азыр ниети чоң. Булар айтып атпайбы, автоматташтырылган заводдорду курабыз, элдерге кызмат көрсөтө турган тейлөө тармагында иштей турган роботторду жасай турган заводдорду ачабыз депчи, кичинекей жаш балдар. Эгер ушулардын ниети аткарылып кала турган болсо, албетте Кыргызстан өнүгөт. Жеңишти камсыздагандар эми Азия оюндарына катышууга белсенип жатышат. Мындан тышкары өлкөнү санариптештирүү жылына карата окуучулар үчүн илим, техника жана өндүрүш жумалыгы 10 февралдан 14 февралга чейин өткөрүлөт. Бактыгүл Мираддилова, Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс. Коомдо жана сиздерде болуп жаткан окуя көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортеру иштеп жаткан эсиңиздерге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 0005 WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу амандашкыча саламатта туруңуздар.